Кыргыз менен казак канатташ жашап келген ел, каада салт, нарк насил, үрп адаттары жакын элбиз. Улуттук маданиятыбыздан дагы айтыш өнөрү болобу, улуттук аспаптардан болобу, мына ушул уйкаштык, айкалыштык аябай жакын, өзгөчө жакын. Биздин кылым карыткан үч кыл комузубуз, дүйнөнү таң калтырган үч кыл комузубуз, сыздаткан ушунчалык мукам добушу бар казактын домбурасы. Муну айтып аткан себебим, Салима? Тартыш эл аралык сыйлыктардын лауреаты Закирбек Дүйшөнбек уулу жана Казахстандан келген Эржан Жаманкеев сиздер үчүн домбура жана комуз менен тартыш. Кол чапты салыңыздар. Кыргызстан жана Казахстан, комуз жана домбура.
Кыргыз халкына құрметіміз болсын, машфо тоймен бітірейік. Әкел қомызды. Қомызын күйлеп тұрсын, мен қазақтың домбырасында бір күй тартайын. Сосын қомыздан бір күй тартып бересің ба? Закирбек жана Эржан. Ай, мындайда кыргыз эмес сүрөгөндө шымдык, мындайда чыдап жаткан кыргыз. Түй ата. Ай. Деп эле сөздөр менен элдирдиңер, жакшы эптеп токтотподук. Булайка туруп алып, кол болду деп белги берип атып. Тиги Эржан эки колтук көтөрүлүп кетти, комузду кош алып алып, тиги даңкылдатып, тиги биздин Закиржан кошо элдирип кетти.